толук бойдон жаңыдан курулуп, Союз мезгилинде салынса керек. ооба, Союз мезгилинен бери вообще ремонт боло элек. Болгон эмес. Президент Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Жалал-Абад шаарындагы аз убакыт мурда оңдолуп бүткөн ички жолдордун абалы менен таанышты. Мамлекет башчысы Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен биргеликте шаардын ушул жылы башталып, бүгүнкү күнү өз мөөнөтүндө оңдолуп бүткөрүлгөн Курманбек, Малашев, Манас, Назаров, Балтагулов, Осмонов, Пушкин, Мамыр Батыр, Байзаков көчөлөрүнүн автоунаа менен жол жүрүп таанышты. Андан соң мамлекет башчысы каланын айыптоо участкасында болуп, шаар күнүнө карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүү салтанатына катышты. Бийиктиги 50 метрде түзгөн Кыргыз Республикасынын жаңы желеге көккө көтөрүлдү. Чамгарагынан алтын түстүү күн нуру чачыраган кызыл туубуз кыргыз журтчулугубуздун, байыркы ата-бабаларыбыздын басып өткөн бай тарыхын, уюткулуу көчмөн элдин философиясын чагылдырып турат. Кызыл тууларды кылкылдата көтөрүп, каруусун казык, канын азык кылып жүрүп, канчалаган кас душмандарды жеңип, урпактардын келечегине кам көрүп, керемет Кыргызстанды мекен кылып, бизге аманат калтырган баатыр бабаларды эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ömrün el четинде, жоо бетинде өткөргөн Курманбек Баатыр, Жаныш Байыш баатырлар, Нүсүп Миңбашы жана башка баатыр бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган дүйнөгө таанымал Арслан бапты, касиеттүү Сафет Буланды, Аркыт, Кара Алмалайдай жер соорусун, тоо койнунда өзүнчө бир кооздукту камтыган Сары Челекти, канча ооруга болгон Айып булак сындуу керемет жерлерди барктап баалай билишибиз зарыл. Аталган Стела флагштоктун курулушу өткөн жылдын ноябрь айында башталган. Ага жалпы 15 миллион 654 миң сом сарпталып бүткөрүлгөн. Ал эми айланасын көрктөндүрүүгө 5 миллион 683 миң сом жумшалган. Буну каржылоо жагы облустук өнүктүрүү фонду жана жергиликтүү бюджеттен жүргүзүлгөн. Мындай түзүлгөн шарттарга шаар тургундары ыраазы. Бүгүн Жалал-Абад шаарында өзгөчө күн. Себеби бүгүн Жалал-Абад шаарынын 146 жылдык мааракесин тойлоп атабыз. Ошого утурлай бүгүн дагы кош майрам десек болот. Бизде Жалал-Абад шаарында флагшток орнотулуп, желек көтөрүлдү, президент өзү келип. Баарыңыздардын шаардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошол президент өзү келип, майрамды Жалал-Абадтын элин куттуктап атканы бул өзгөчө көрүнүш. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Шаар тургандарына аябай жакшы шарт түзүлдү. Себебинде бул мындай нерсе болгон эмес. Чындыгында шаардын бардык көрүнүшү жакшы. Шаардан Жалал-Абад шаарынын ар бир бурчунан ушул байрак желбиреп, биздин желегибиз көрүнүп турганына эң жакшы жер болду деп эсептейм. Жалал-Абад аябай жакшы шаар, жаштардын шаары. Мына азыр 146 жыл болуп атат. Биз ошого сыймыктанабыз, ошого биз келип, президентти тосуп алып, толкунданып турабыз азыр. Ушу дайым ушу Жалал-Абад өнүгө берсин, жаштардын шаары болуп. Мындай мамлекеттик тууну көтөрүү салтанаты өлкөнүн 7 дубанында жүргүзүлөт. Буга чейин Чүй, Ош жана Нарын облустарында туу көтөрүү жөрөлгөсү орун алган. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Жалал-Абад шаары.